Жаратылышты изилдөөдө Улуттук илимдер академиясынын биология институтунун орду эбегейсиз. Анткени анда жаныбарлар, өсүмдүк, бактарактарды анализдеп сактап келет. Аталган институт 1943-жылы түзүлгөн. Быйыл 80 жыл болду. Ага карата тоо экосистемасынын биотүрдүүлүгүн сактоо максатында эл аралык конференция уюштурулган. Жаратылыштагы бул өсүмдүктөр дүйнөсү, жаныбарлар дүйнөсү бардыгы микроорганизмдерден баштап сүт өмүчүлөргө чейин, адамга чейин бул биотүрдүүлүк. Ушул биотүрдүүлүк ушу климат өзгөрүп аткан шартта, антропогендик басымдын убагында кандай өзгөрүүлөр болуп атат, ошонун кандай проблема, ошонун проблемаларын мындай эл аралык конференцияда талкуулоо. Акыркы 80 жылда алганда жаратылыш чоң өзгөрүүгө дуушар болду. Алсак, жаныбарлардын азайышы, алардын кызыл китепке кириши, бактарактардын кыйылышы жашыруун эмес. Буга климаттын өзгөрүшү да чоң таасирин тийгизүүдө. Бул жолугушууда дал ушул маселелердин алдын алуу боюнча талкуу жүрөт. Мисалы, бир 30 жыл мурда Кыргызстанда болгон жаныбарлардын түрү азайып атат. Себеп биринчиден климат өзгөрүлүп атат, суу азайып атат. Мисалы, ошол эле көлдүн көлөмү азайып атат. Куштар азайды. Жанакы кызыл китепке кирген кээ бир жаныбарлардын түрү азайды. Ошон үчүн бүгүнкү болуп аткан бул конференция ошо биотүрдүүлүктүн азайышын кантип токтотобуз деген көйгөйлөрдү чечкенге арналып атат. Жеке эле климаттын өзгөрүшү эмес, эл арасындагы браконьерлер, мергенчилердин таасири жоготууга алып келет. Бул боюнча экология министрлиги кызыл китепке кирген жапайы жаныбарларды аткандарга айып пул салынаарын белгилейт. Мисалы, ак илбирсти атса миллион сом өлчөмүндө. Министрлик бул сумманы дагы да көбөйтүү максатында чара көрүп жатат. 90-жылдары Кыргызстан эле эмес, бүт дүйнө жүзүндө кризис болуп турганда, ошондо бизде жанкындай учурлар болгон, токойлорду кыйып, жаныбарларды атуу. Бирок азыр кайра 30 жылдын ичинде Кыргызстан өзүнүн мындай эгемендүүлүгүн алкагында жетишкендиктеринин негизинде азыр уже бардык жерлерде биз байкап атабыз, элдер уже абалы, экономикалык абалы турукташтыктандыгына байланыштуу уже баягыдай кыйып же атуу маселелери күндөн күнгө азайып келатат да. Андан сырткары биздин министрликтин ишмердигинин негизинде ошол мергенчиликке да тыюу салынып, же болбосо аны браконьерлик кылгандарга айып пулдун көбөйүшү дагы ушу буга өбөлүү болду да. Эгемендүүлүктү алган жылдары өзгөчө корголуучу жаратылыш аймактарынын аянты 200 000 гектарды түзчү. Жыл өткөн сайын көбөйүп отуруп, учурда 1 200 000 гектар аянтка жеткен. Бул аталган институт менен министрликтин аткарган ишинин жыйынтыктарынын бири. Асылбек Байалиев, Элдар Нарбеков, ЛТР, Бишкек.